Кыргызстан сүйлөгөн сөзү менен аткарган иши дал келбеген саясатчылардын айынан ушундай абалга келип, артта калган 20 жылды уктурдук. Кээ бир тың чыкмаларыбызды шайтан десең шайтан эмес, албарыс десең ал эмес. Кыргыз элине күйүп бышып сүйлөсө толукунданып, ыйланымды келтирет. Ал эми иш жүзүндө оюна келгенин жасап, элдин ырыскысын тесеп, кесир сүйлөп тескери сиет. Мындайлардын катарында качкын Канкор президент Курманбек Бакиевге колду куруп, Жаныш Бакиевди Канкордукка тукурган Адахан Мадымаровду ойлонбой туруп кошобуз. Адахан Кимсамай уулунун саясий салмагы былтыркы шайлоодо көрүндүгү тууганым. Азыркы бийлик аны колдоп, миллиондорун бергенди укканбыз. 2010 жылыда эл колдобой коюп шайлоодон кулаган, жыдыган киши өзү. Чындыгында Кудай Мадымаровга далай мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ак үйдүн 7-кабатына дала чоң кызматтарда отурду. Албетте, жарыктуу киши мындай дөөлөттү көтөрө албады. Көрсө мунун тили гана буудай куурат экен. Дөөлөт тоголок дейт. Иште албагандыктан тоголонуп кете берди. Эми канчалык аттен кылып жер тепкилебесин, баары бир артта калды. Бул тууралуу Эгеменде жарык көргөн. Кыргыз элинин ичинде эле бийлик башындагыларга өзгөчө жогорку кеңештин депутаттарынан нааразычылык арбын айтылып, кече берген убадасынан тайып кетишти. Элди ойлобой калыш деген тейдеги бүтүмдөр ар убак айтылып келет. А бирок маселенин экинчи жагы да бар. Анда эмнеге кече шайлоодо эл өзү буларды колдоп, бийликке эгедир кылып коюшту. Азыр парламентте отурган айрым партия лидерлери тар чөйрөдө ачык эле: элиң айта берет да, мен каалаганымды кылам. Анткени алардын добушун сатып алгам. Кийинки келгенде да кайда бармак эле, шайлайт, акча турат го деп бекеринен төшүн каккылап айтты. 27 мартта жүз берген айрым жергиликтүү кеңеш шайлоолорунда дауысчыл көрүнүшкө жыктылды. Парламенттик шайлоодо оозу күйгөн шайлоочу журту акылына келди десек жок. Кайра эле келечегин акчага сатып кайдыгерлигин, принципи жоктугун көрсөтүштү. Булардын баарын ойлогондо каңырың түтөйт. Бул тууралуу Саясат KG'де жарык көрдү. Балыкчы корумду жолуна унуп түзөө үчүн өткөрүлгөн тендерде келишип мыйзам бузган деген кине менен креслосунан кол жуган Темир Сариевдин айланасындагы кеп сөздөр аягына чыга электе Сариевдин Бабанов менен биригип президенттик шайлоого бара тургандыгы айтылды. Эл өзүндө айтылып жаткан маалыматтарга таянсак, Сариев президент, ал эми Бабанов премьер-министр болууну самап жаткан чагы экен. Республикада жер фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев маалымат каражаттарын бирине маек берип жатып, президенттик шайлоого карата биригүүлөр болорун айтыптыр. Бул тууралуу Факты KG'де жарык көрдү. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурда башчысы Алтынбек Муралиев 12 жылга кесилди. 17 майда Бишкектин 1-май райондук соту ушундай өкүм чыгарганын жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова азаттыкка билдирди. Муралиев Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 292-беренеси мамлекеттикке чыккынчылык боюнча айыпталып 12 жылга кесилди. Анын бардык мүлктөрү конфискацияланат, жаза өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн режимде өтөт. Алтынбек Муралиев башка өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылган деген кине менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагында 2014 жылдын 1-ноябрында камакка алынган. Ага улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматтык жашыруун сырды чет өлкөгө берген деген берене менен кылмыш иши козголгон. Тергөө жана сот процесстери башынан аягына чейин жабык өттү. Бул тууралуу Азаттык жазды. Жогорудагы маалыматтар Ош Бирим телерадио. Кыргызстан сүйлөгөн сөзү менен аткарган иши дал келбеген саясатчылардын айынан ушундай абалга келип, артта калган 20 жылды уктурдук. Кээ бир тың чыкмаларыбызды шайтан десең шайтан эмес, албарыс десең ал эмес. Кыргыз элине күйүп бышып сүйлөсө толукунданып, ыйланымды келтирет. Ал эми иш жүзүндө оюна келгенин жасап, элдин ырыскысын тесеп, кесир сүйлөп тескери сиет. Мындайлардын катарында качкын Канкор президент Курманбек Бакиевге колду куруп, Жаныш Бакиевди Канкордукка тукурган Адахан Мадымаровду Кыргыз элинин ичинде эле бийлик башындагыларга өзгөчө жогорку кеңештин депутаттарынан нааразычылык арбын айтылып, кече берген убадасынан тайып кетишти. Элди ойлобой калыш деген тейдеги бүтүмдөр ар убак айтылып келет. А бирок маселенин экинчи жагы да бар. Анда эмнеге кече шайлоодо эл өзү буларды колдоп, бийликке эгедир кылып коюшту. Азыр парламентте отурган айрым партия лидерлери тар чөйрөдө ачык эле: элиң айта берет да, мен каалаганымды кылам. Анткени алардын добушун сатып алгам. Кийинки келгенде да кайда бармак эле, шайлайт, акча турат го деп бекеринен төшүн каккылап айтты. 27 мартта жүз берген айрым жергиликтүү кеңеш шайлоолорунда дауысчыл көрүнүшкө жыктылды. Парламенттик шайлоодо оозу күйгөн шайлоочу журту акылына келди десек жок. Кайра эле келечегин акчага сатып кайдыгерлигин, принципи жоктугун көрсөтүштү. Булардын баарын ойлогондо каңырың түтөйт. Бул тууралуу Саясат KG'де жарык көрдү. Балыкчы корумду жолуна унуп түзөө үчүн өткөрүлгөн тендерде келишип мыйзам бузган деген кине менен креслосунан кол жуган Темир Сариевдин айланасындагы кеп сөздөр аягына чыга электе Сариевдин Бабанов менен биригип президенттик шайлоого бара тургандыгы айтылды. Эл өзүндө айтылып жаткан маалыматтарга таянсак, Сариев президент, ал эми Бабанов премьер-министр болууну самап жаткан чагы экен. Республикада жер фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев маалымат каражаттарын бирине маек берип жатып, президенттик шайлоого карата биригүүлөр болорун айтыптыр. Бул тууралуу Факты KG'де жарык көрдү.
Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурда башчысы Алтынбек Муралиев 12 жылга кесилди. 17 майда Бишкектин 1-май райондук соту ушундай өкүм чыгарганын Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова азаттыкка билдирди. Муралиев Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 292-беренеси мамлекеттик бой туруп кошобуз. Адылхан Кимсамай уулунун саясий салмагы былтыркы шайлоодо көрүндүгү тууганым. Азыркы бийлик аны колдоп, миллиондорду бергенди укканбыз. 2010-жылы да эл колдобой коюп шайлоодон кулаган, жыдыган киши өзү. Чындыгында Кудай Мадымаровго далай мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ак үйдүн 7-кабатына дала чоң кызматтарда отурду. Албетте, жарыктык киши мындай дөөлөттү көтөрө албады. Көрсө мунун тили гана буудай куурат экен. Дөөлөт тоголок дейт. Иштей албагандыктан тоголонуп кете берди. Эми канчалык аттен кылып жер тепкилебесин, баары бир артта калды. Бул тууралуу Эгеменде жарык көргөн.